Assalamu алейкум, туугандар, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен бардыгыңыздарга салам. Бүгүн биз сабакты баштайбыз. Кош келипсиздер, кошула бериңиздер. Бул сабактар сакталат. Келиңиздер. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, биринчиден, мен Рано Ахматова, педагог, жаш балдардын психологу, 2 китептин автору. Өзүм негизи 98-жылдары Ош технологиялык университетинин өзгөндөгү факультетинин ошол педагогикалык бөлүмүн бүтүргөнмүн. Мугалим болуп иштегенге кичине үлгүрүп калдым. 1-класстарда окутканмын. Андан кийин 1-классты бүтүрүп коюп эле өзүм үй бүлөлүү болуп, 2 уулду болуп, кийин Москвага кеткенмин. Москвада иштеп жүрүп, баягы педагог менен психологдор, детский психолог балдарын аябай жакшы карап, жанынан жылбай деп ойлосоңор жаңылышасыңар. Бизде да канча мынча ушундайлар болуп турат. Негизи эле мен деле балдарды Москвага таштап кеттип, кийин балдарды алдыргандан кийин ушунчалык балдар менен алыстап калгандарды көрүп, мен өзүмдүн мамилелерим мындай жакшы эмес, менин сөзүмдү балдарым түшүнбөйт, балдарымдын сөзүн мен түшүнбөйм, муртта ушундай түшүнбөстүктөр болуп, ыйлап, ушу бекерле таштапмын, ушундай боло беле деген сыяктуу. Кичинекей балам деле ачык эле биз сизди сагынганбыз, сиз бизди таштап кантип жүрдүңүз деген сөздөрдү айтканда аябай ыйлап жүргөмүн да. Андан кийин ушул жаш балдардын психологиясына аябай басым жасап кирип кеткенимдин себеби ушул өзүмдүн балдарымдын сүйлөгөн сөздөрү болгон. Мен балдарымдын алып келгенде эмне себептен, эмне түрткү болду, негизгиси элечи. Кичинекей балам мектепте отурганда эжекелери канча бир ошо 2-3 классында болсо керек, апасын жакшы көргөндөр ордуңардан тургула десе, баардык окуучулар ордунан туруп турганда менин балам турбай койгон экен да. Анан эмнеге сен турбай атасың Нуристан десе, ал мен апам жакшы көрсө менин жанымда болот эле да азыр. Мени жакшы көрбөгөн үчүн ал алыста жүрөт. Мен не жакшы көрбөсө, мен эмнеге аны жакшы көрүшүм керек деген сөздү айтканда аябай мага күлүп айтып беришти. Албетте мен жүрөгүм ачышкан, аларга күлкүлүү болсо, мага күлкүлүү эмес болгон да. Анан дароо эле кой алдырбасам болбойт деп алдырып, канда баягы жаш балдар деле өчөшөбү, таарынычпы, ушундай нерселер болот экен да. Ошолорду жеңип чыгыш үчүн мен көптөгөн окууларга окуп, ушул жаш балдардын психологиясын карап, окуп, балдар менен мамилени жакшыртып кетким келген да. Ушуга басым жасап. Андан кийин Венера Бакутайга жолугуп, экөөбүз тең тушпуз да, достошуп, анда окуп, бирибиз менен ушундай Москвадан эле бир жолу ушундай окуу жай бар экен, академия бар, ушул жерге окуп ал деп Москвадан академия детский психологду бүтүргөнмүн. Ал жактан диплом алганмын. Мен өзүмдүн балдарым менен жакшы мамиле болуп кетиш үчүн 1 жыл убакыт кеткен. Мага дагы мамилелерибиз сонун болуп, баягы эч кандай таштабагандай болуп, чогуу жашап, мындай бирибизди бир көз караштан түшүнүш үчүн мага дагы өтө көп убакыт кеткен. Ошо 1 жылдын ичинде мен көптөгөн аракеттерди кылгам да. Анан карасам, ошол мезгилде көпчүлүк эле балдарын таштап кеткен ата-энелер, алар мага окшойм педагог, психолог эмес, жөнөкөй ата-энелер деле канчалык кыйынчылыкты баштан өткөзөрүн жон тери менен сездим да. Анан жок, ушул тармакты алып кетейин, мейли. Эми баягы иштеп, бизнес алып кеткенде акча оңой түшөт, оңой жеңил да, эми ал жаккачы иштеп кете бересиң да. Анан Венеранын кеңеши менен, жок, сен дагы өзүң ушул жолдордун баардыгын басып өттүң, балдар менен мамилеңди оңдодуң, өткөлү курак переходный возрасттан өттүк, Москвада окуп калышты балдарым дагычы. Ошолордун баардыгын эми сен кесибиң дагы бар, дипломуң дагы бар, сен канча жыл окудуң, сен өзүң балдарың менен да өткөздүң ушулардын баардыгын башыңдан, эми сен башкаларга жардам бербесең болбойт деп айтканда биринчисинде ой
мен бардыгы эле билет дегендей эле мамиле кылып койгом да, жок мен бул жака өтпөй эле өзүмдүн ишимди кылып кете берейин деген сыяктуу. Анан ойлонуп көрсөм, баягы тааныштарым жардам сурап баштадылар. Анан ушундай балдарым чоңоюп, биздин тең туштар, менин досторумдун балдары да чоңоюп келет да, менин балдарым менен кошочу. Өткөл уракка келип калды, келишпей атабыз, мындай болуп калды, мен таштап кеткем, балам мага баш ийбей атат деген суроолор келип калды. Кийин тууган урук дос чарга кеп кеңешимди берип жүрүп эле мен инстаграмымдагы аябай кеч ачканмын да. Инстаграм ачпай жүргөнмүн. Анан инстаграмды ачкандан кийин ушунчалык адамдарда көйгөйлөр көбөйүп кеткенин билдим. Айрыкча баягы өткөл урак мезгилинде ата энелер кыйналып калат экен да, балдарын таштап жүргөндөрчү. Кичинекейинде баккан эмессиң, мен эми чоңоюп калганда эмне келип алып эле мени башкарып атасың деген сыяктуу өтө чоң ушундай конфликттер болот да, бири-бири менен түшүнбөстүктөр болот экен да ушул мезгилдечи. Ошон үчүн азыр мен өзүмдүн тажрыйбамдан алган, мен балдарымдын тарбиясында кандай нерселерди колдондум, айрыкча Москвада орус балдар менен окуп жүргөндө да булардын тарбиясы башкачараак да. Мен орустардын психологторунда окудум, бирок Европаларда окудум, бирок алардын менталитети такыр башка да. Такыр башка. Бардыгын эле алып туруп эле бере берген болсом, сиздергечи бардыгын эле алып бере берген болсом, такыр туура эмес жака биз кетип калышыбыз мүмкүн да. Биз мусулманбыз, биз кыргызбыз. Ушул кыргыз менталитетибизди эч качан унутпашыбыз керек да. Анан китепти окуп эле кудум, ушу китептеги тарбиялаш керек. Мен ушул бир тренингке барып туруп ошонун сүйлөгөнүн алып, алар мүмкүн Европадан алынгандары, ушундай алып тарбиялашым керек экен деп эле ошолордун аркасынан туурап кеткен болбойт да. Анда биз балдарыбызды дагы туура эмес жакка алып кетип калабыз. Ошон үчүн мен ал жактан электен өткөзүп ошончо жылдык тажрыйбамды, окугандарымды электен өткөзүп, мен өзүбүздүн менталитетке ылайыктап, өзүбүздүн мусулман динибизге ылайыктап туруп, анан кийин мен сиздерге берем да бул жакачы. Мен ал жактан электен өткөзгөндө ал жактан кичине эле калат да. Ошон үчүн мен көп окушум керек, сиздерге көп нерсе бериш үчүнчү. Анан ооба, эфир албетте сакталат кыздар. Атайын менде ушул инстаграмды көрүп жүрүшүп, иш алып бараткандарымды көрүп туруп, Элтери каналы чакырышкан экен, сиз жөнүндө атайын эфир тарталы деп. Мен жөнүндө эфир чыккан, YouTube каналынан көрсөңүздөр болот, Жан дүйнө деген. Мен биринчи Москвада академияга тапшырайын дегенде ата энем, ой, анда ким иштейт, балдарыңды ким багат, сен окуп кетсең, ишти ким кылат, сен бир жакшына иштериңди таштаба деп аябай каршылык көрсөтүшкөн. Анан болбой эле жок, мен эми Аллахым мага туура жол көрсөтөт, өзү ушул жакты каалап атам, мен мага керек экен. Аллахым мага ушул жакты көрсөттү, мен окуй берейин, эми калганында болушунча болот деп бардыгын эме кылып эле ташта. Эми балдарың чоңоюп, контракт төлөп окуп калышы мүмкүн, окуса сен деле аларга жараша окуй бересиңби, сен эми болду. Бизде ушундайга кыргыздардачы, сен балалуу болдуң, болду, сен окуганга акың жок деген сыяктуучу. Тем более 40-ка чыгып алып окуйм десең бардыгы таң калышат, эми 30дан өткөндөн кийин окуйм деп. Ошондо атам өзү айттыр, биз каршы болгонбуз, азыр окуганда мен сүйүнөм депчи. Мен жок, окуй берейин деп эле окуп экинчи дипломду алдым. Жакында 3-чү дипломду алам. Жаш балдардын, анан ушул өткөл курак балдардын психотерапиясы жөнүндө психотерапевт деген дагы 3-чү дипломду алам, Кудай кааласа. Бардыгы, булардын бардыгы мен дипломдорум сиздер үчүн ошо элге жардам бериш ниетимде. Азыр эми бүгүнкү темабыз үнүм угулуп атабы, угулбай атабы жазып коюңуздарчы. Плюс белгисин басып коюңуздар эгер үнүм угулуп аткан болсо. Мага звонок келип атат да, ошондо үзүп коюп атышат. Звонок кылбаңыздар мага инстаграмдан. Эмичи кыздар, звук чыктыбы? Звук чыкты эми. Жакшы. Мага инстаграмдан звонок келип аябай тоскоолдуктарды кылып атышат да, ошондо звук чыкпай калат да. Мага инстаграмдан звонок кылбай туруңуздар, пожалуйста. Эфир бүткөндөн кийин суроолоруңуздарга албетте жооп беремин.
сіздерге 20 мүнөттөй убакыт бөлөбүз суроо. Анан марафонубуз башталып атат. Өзүңүздөр билесиздер, марафонго келип катышып үлгүрүп калыңыздар. 10 күн марафон болот. Бул 10 күндүн ичинде ушул бала төрөлгөндөн баштап 0 жаштан баштап 20 жашка чейин кандай кризистер болот, кандай этаптарда өтүлөт, ар бир жаштын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол өзгөчөлүктөрүнө карап сиздер тарбиялоону үйрөнүп алсаңыздар, сиздерде эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Ошон үчүн бул марафон сиздерге аябай керектүү марафон деп ойлойм. Бул марафон кайта берилбейт, бир гана жолу берилет. Жакшы баада сөзсүз марафонго окуп калыңыздар. Комментарийлерде окубай туруңуздар, алаксыйсыздар сиздер. Азыркы заманда, эми азыр ушул учурда баарыбыздын үйүбүздө телевизор, телефондор бар. Ата-энелери бар туруп, ата-энелер таштабай эле бир үйдө балдары менен чогуу жашап туруп, балдарыбызды телевизор тарбиялап коюп атат да. Ушул жагы өкүнүчтүү болот. Телефондор, интернет тарбиялап коюп атат да. Эми караңыздар, баягы атасы менен чогуу баарлашып, сүйлөшүп, чогуу ойноп, өнүктүрүүчү оюнду ойногондор ата-энелер барбы? Ошол жандуу сүйлөшүп, ата-энеси менен ойногон балдар телефонду көбүрөөк чукулаган балдарга караганда көп сөз билери аныкталган да. Марафондун акчасы тууралуу кыздар бүт маалыматтарды беришет азыр. Эми балдардын мээси өнүгүп келаткан. Бардык нерсени кабыл алат. Балдарды билесиздер, мээлери жаңы өнүгүп келаткан да. Аларга эмнени айткан болсок, бардыгын, эмнени көргөн болсо, уккан болсо, бардыгын алар кабыл алышат да, мээсинечи. Эми ошол балдар биз менен сүйлөшкөндөн, биз менен ойногондон, сыртта ойногондон, кошуналардан, бандай балдар менен жаш балдардын өзүнүн оюндары болот го. Чоң ата, чоң энелер менен сүйлөшкөндөн, жомок айтып бергенден булар мээ көбүрөөк пайдалат. Чем телефон карап отурганга карагандачы. Азыркы жаш энелердин дагы бир адашуусу телефондон көп пайда алышат. Телефондон мен балам өнүгүп өсүп атат деген ой, бул жаңылыштык. Бул изилденген нерселер. Телефон көргөн балага караганда ушул ата-энеси менен көбүрөөк сүйлөшүп, чоң ата, чоң энеси менен жолдо ойногон балдар, булар көбүрөөк мындай нерсе билип, анан тезирээк өнүгүүсү тездегендиги далилденген нерселер да буларчы. Телефон карап отурган балада өнүгүү кичине кечеңдейт. Сүйлөө речтери кечеңдейт, бир нерселерди баамдагандары кечеңдейт да. Булардачы 5 жаштан кийин 3 сааттан көрсө, эгер балдарыңыз, сиздер азыр карап туруңуздар. 2 жашка чейин такыр телефон бербей эле коюш керек балдаргачы. 2 жашка чейин балдар түшүнбөйт эле, ошол көргөн мультиктин маанисин түшүнүшпөйт. Аларга баягы цветной түстү, ак, кызыл, жашыл болуп түстүү нерселер кыймылдап турганы гана кызыктуу болуп көрүнөт да аларгачы. Маанисин түшүнбөйт. Ошон үчүн 2 жашка чейин сиздер эме кылбаңыздар. Сиздер 2 жашка чейин телефонду бербеңиздер. 2 жаштан кийин, 3 жаштан кийин балдарыңыздар 3 сааттан көп телефон кармаган болсо, анда балдарыңыз 5 жашында эле, 7 жашында эле агрессорго айланат да, невроз болуп баштайт да. Бул балдар жакшы чөйрөдө жүрсө дагы, жакшы мектепке берсеңиз дагы, ата-энеси эч качан урушпай, бири-бири менен урушпай, балдарына жакшы тарбия берип аткан болсо дагы, чөйрөсү, достору да жакшы болгон болсо, бирок ушул интернет ал балага терс таасирин тийгизип коет да, телефонду көбүрөөк көргөн болсочу. 3 сааттан ашык көргөн баланы ошол телефон тарбиялап атат деп элестетип кое бериңиз. Миң достору жакшы, мектеп жакшы, ата-энеси да жакшы болсо, бирок бала өзү агрессор, кыжырланган, кечирденген, сөз укпаган, аябай балдарды уруп салган, сөгүп салган, жаман сөздөрдү үйрөнгөн бала болуп калышы мүмкүн да. Себеби аны ошол көрүп аткан передачасы, мультфильми тарбиялап коюп атат. Телефону комментарийлерде өчүрүлбөйт. Анан чоңдордукуна караганда, чоң передачалар, биз кинолорду көрөбүз го, ошол чоң передачаларга караганда, кичинекей балдардын мультфильминде аябай баягындай
кысым көрсөтүүлөр, зордуктоолор көп экендиги бул далилденген нерселерде кыстоолор, кыйноолор көбүрөөк болот да. Бир мультфильмде сөзсүз 60 штук багы балдардын мээсин терс жакка өзгөртүүчү сценарийлер камтылып кеткен. Ал нерселер бизге чоң адамдарга нормальный көрүнүшү мүмкүн да. Биздин психикабыз ага чыдайт. Болбогон нерсе экен деп ойлонушубуз мүмкүн. Жөн эле күлүп көрүп өтүп кете беришибиз мүмкүн да. Бирок балдардын кичинекей мээлеринде, жаш психикасына аларды оор келет. Мындай доо кетирет да, сөзсүз терс жака алып кетип калышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Биз чоң кинолорду көргөндө, мисалы үчүн бири-бирин уруп койгондо, ай деп мындай чыдабай калышыбыз мүмкүн, анан бир шапалак берип кеткен болсо, анча деле маани бербешибиз мүмкүн. Биздин деңгээлибиз менен жаш балдардын деңгээлинин айырмасы асман менен жердей да, чынбы? Ошон үчүн ар бир мультфильмдерди көрсөткөндө, балдарга, кичинекей балдардын передачаларын көрсөткөндө, сиз аябай анализдеп, таандап өзүңүз көрсөтүшүңүз керек да. Бул жерде мындай түшүнүк бар. Биз балдарды эшиктен келгенде колуңарды жуугула, микробдор кирет, микробдор келсе ооруп калат дегенин билебиз, жакшы түшүнөбүз. Бирок ошол бир эле эшиктен жугузуп келген микробдор эмес, психологиялык микробдор бар экендигин биз эч качан унутпашыбыз керек. Психологиялык микробдор. Бул психологиялык микробдор, биз ошол колубуз менен келген микробдор биздин денебизге кирип, бизди оорутуп, жок кылып коюшу мүмкүн экендигиндей эле психологиялык микробдор дагы бизди жок кылып коюу коркунучу бар, сөзсүз түрдө. Ал психологиялык микробдор биздин көзүбүздөн, кулагыбыздан кирет да, мындай ойлогондон. Ошондой эле балдарыбызга ушул зыяндуу мультфильмдер, зыяндуу передачалар, сырттан көргөн бир терс окуялардын баардыгы балдарыбызга психологиялык микробдор болуп кирип, ичинен баягы жей бериши мүмкүн да, микробдор таркай бериши мүмкүн. Бул дагы терс жака алып келет да. Сөзсүз эле бизди колубуздан келген сырттан микробдор эле өлтүрбөстөн, бизди психологиялык микробдор дагы өлтүрөт. Такыр мындай аябай зыян алып келет да, өтө көп зыян алып келет. Телефонуңузду баягы балдардан чоңоюп калганда, өткөл кураак болуп келетканда, балдарга телефонду өзүбүз алып беребиз. Анан бала телефонду көп чукулай баштаганда телефонду алып койгонубуз болбойт. Колунан суруп, телефонду сиз балдарга өзүңүз алып бердиңиз, аны өзүңүз алып койгонуңуз болбойт. Эгер алсаңыз, сиз баланын биринчи душманына айланасыз, анан байланыш жоголот, балаңыз менен болгон контакт жоголот да. Телефондон кантип алаксытабыз? Булардын баардыгын эртеңки сабакта айтылат. Бүгүнкү сабакта сиздер телефондун, мультиктердин, негизи эле интернеттин зыяндуулуктарын жакшылап түшүнүп алсаңыздар, балдарыңыздарга ошол нерселерди бербей каласыздар да. Сиздер эмне үчүн балдарга телефонду берип атасыздар? Себеби силер ошончолук зыяндуулугун жакшы өзүңүздөргө жеткизе элексиздер. Булардын баарын билем дешиңиздер мүмкүн, бирок мындай жакшы ойлонуп анализ кыла элексиздер да. Ошондуктан балдарга дагы деле телефон карматып кое бересиздер. Мисалы үчүн бала уксузду ичип алам десе, уксуз ичсе жаман болорун билебиз. Биз бала ыйласа дагы, чыңырса дагы уксузду бербейбиз да. Чынбы? Бул балага зыян алып келерин биз анык билебиз. Эмне үчүн телефонду карматып телевизорго кечке баланы отургузуп коебуз? Себеби анын зыяндуулугу биз толук кандуу биле элекпиз. Ошондуктан балдарды отургузуп коебуз. Ошон үчүн бүгүн бул нерселердин зыяндуулугун билсек, сиздер билесиздер, эртеңден баштап балдарыңыздарды строго ушул 1 сааттан ашык карматпай каласыздар деп ишенем сиздергечи, сөзсүз түрдө. Кантип башка нерсе менен алип кылса болот? Ар кандай оюндарды жөнөтөбүз WhatsAppка сиздерге. Андан кийин кантип алаксытыш керек? Сөзсүз түрдө айтып беребиз кыздар. Буларды дагычы. Ар бир үйдө өзүнчө үрп адат кылыныш керек. Үрп адатты бул апалар түзүп берет. Адаттарды пайда кылышыбыз керек, жакшы адаттар. Ар бир биздин адаттарыбыз эртеңки күнүбүздүн жыйынтыктары да. Ушул адаттар бизге бир кандай жыйынтыктарды алып келип берет. Мисалы үчүн, кухняда чай ичип отурганда эч качан
телефон алып кирбеш керек кухняга. Ата-эне өзү телефонду алып кирбесе, балдарды дагы үйрөнөт. Ар бирине өзүнүн комнатасына 1 сааттан убакыт бересиз, бирок кухняга киргенде, тамак ичкенге киргенде эч качан телефон менен чогуу кирбегиле деп өзүңүздөр да кошо алып кирбешиңиздер керек. Ушул нерседен баштаңыздар. Сиздер бүгүндөн баштап, эртеңден баштап кухняга тамак ичип атканда телефонду таштап туруп, чогуу балдарыңыз менен чогуу отуруп жеңиздер. Бул дагы үрп адатка кириш керек. Биздин үйдө эч кандай кухняда телефон кармалбаш керек депчи. Анан ар бир бала апасына окшош болгусу келет, атасына окшош болгусу келет. Ошон үчүн сиз балага үлгү болуш үчүн баланын көзүнчө кармабашыңыз керек да. Бала окууга кеткенде, бала башка нерсе менен ойноп атканда гана өзүңүз кармашыңыз керек. Сиз телефонду кармап өзүңүзчө бактылуу болуп жылмайып отурганда, бала бул жакшы нерсе турбайбы, апам карап атат, значит мен да карашым керек экен, жакшы нерсе экен деп, телефонду да бала жакшы көрүп баштайт да. Анан сиз баланын жашоосун кооз, кызыктуу кылып беришиңиз керек. Эгер жашоосу кызыксыз болгон болсо, балага эч ким көңүл бөлбөй аткан болсо, албетте телефонго кирип кетет. Телефон бул өзүнчө кооз арал, ал жактан бардыгын көрсө болот, түстүү, кызыктуу, ал жака кирип кетиш оңой эле да. Бул кооз аралга кирип кеткенден кийин бала ошого көз каранды болуп калат дагы, ал жактан биз алып чыгыш кыйын болуп калат. Ошол жака кирип кеткичинде сиздер балдарды бул жашоого ошо үй бүлөдө кызыктырып, ар кандай оюндарды чогуу ойноп, оюндарды сиздерге жөнөтөбүз. Кандай оюндарды ойнот экенсиздер, эртеңден баштап өзүңүздөр практикада жүргүзүп баштаңыздар. Мен балдарыма ушунчалык графикти түзгөнмүн өзүм. Эртең мененден баштап мектепке кетишет, мектепте саат 10-чадан келишет, мектептен кийин волейбол курсуна барат, андан кийин английскийге барыш керек деп ушуларды график менен түзүп бергем да. Кечине келгенде өзү эле чарчап, телефонду караганга абалдары жок, телефонду караган боюнча шылкый уюкка кете турган кылып график түзүп берип койгом да. Суббота, воскресенье күнү дем алганда мен кадимкидей бир чоң семинарга, азыр сабактарга даярлангандай эле кылып даярланчумун. Балдарга нелерди сүйлөп берем. Суббота, воскресенье күнү кайсыл жака барабыз, эртең менен турабыз, тамак жейбиз, андан кийин нелерди мен сүйлөп беришим керек. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кыргызстандагы жаңылыктардан эмне болуп атат, кайсы сабактардан, алар кайсы адамды кумир тутушат, эмнени жакшы көрүшөт, кайсы спорттун түрүн жакшы көрүшөт, ошолор тууралуу бүт маалымат алып берип, алардын өмүр баяндарын айтып берип, телефондо даяр турат алардын өмүр баяндарычы, мисалы үчүнчү. Бирок ушу телефондон караганда апасынын өзүнүн оозунан уккан балдар үчүн албетте өтө кызыктуу болот. Сиздер да өзүңүздөр кичинекей балдарыңыздарга жомокторду айтып берсеңиздер, азыр балдарыңыздар өзүнүн кумири болот да, сөзсүз түрдөчү. Ошол кумири тууралуу айтып берсеңиздер, аябай кызыктуу, апа дагы айтып бериңизчи деп калат. Телефондон эле көрө бер, даяр турат го, ошо телефондон эле көрө койчу десеңиз дагы, жок, сиз айтып берсеңиз деп ушунчалык сиздин сүйлөп беришиңизди күтүп калат да. Чогуу оюндарды ойноп, атасы апасы болуп бир нерселерди сүйлөшүп отурсаңыздар, бала телефонун эле карабай, сиздерге кулак төшөп, сөзсүз угуп калат да. Бала телефон карап атканда жүрү ойнойбуз десеңер, бала мен жок ойнобойм, телефонду карайм деп эч качан айтпайт. Дароо эле сиздер менен кошо жүгүрөт. Сиздер менен ойногон бала үчүн кызыктуу болот. Анан балдарга кызыктырып ар түрдүү нерселерди айтып бериңиздер. Биз телефонду күнөөлөп коюш эле, бирөөлөрдү күнөөлөп коюш аябай оңой да бизгечи. Өзүбүздү өзүбүз күнөөлөө бизге оор болот. Ошон үчүн дайыма бир нерселерди күнөөлөйбүз. Балдарыңыздардын телефонго кирип кеткени албетте биринчи орунда апалардын күнөөсү болот да, негизичи. Ал күнөөнү мойнуңузга алгыңыз келбейт. Анан апалардын чарчоосу да болот да. Сиз өзүңүздүн чарчаганыңызды баягы өнөкөткө айландырып алсаңыз, анда сиз кыйналып каласыз да. Өзүңүзгө дем алыш берип турушуңуз керек. Мен этаптарын айтып өткөнмүн. Экинчи этабында апа өзүн өзү күнөөлөйт да. Мен ушуну тамакты убагында кыла албай калдым, балама жакшы көңүл боло албай калдым, мен чоң баламды жакшы көрө албай, кичине баламды көбүрөөк жакшы көрүп атамбы деген сыяктуу дайыма ушундай өзүн өзү күнөөлөй берет да.
апалардын чарчоо өнөкөтү 3-стадияга өтүп кеткенде бул жерде айырмасы ал өзүн да күнөөлөбөй калат да, ал только башкаларды күнөөлөп калат. Башкаларды тезирээк мындай кылбайбы, ал ушинтпегенде мен ушинтет элем, ушул телефон күнөөлүү, күйөөм күнөөлүү, кайненем күнөөлүү деген сыяктуу адамдардын жанындагы адамдардын баардыгын мындай жанында болуп аткан окуялардын баардыгын күнөөлөп калат да. Эгер сиздер ар кимди күнөөлөй берген болсоңуздар, албетте бул сиздин чарчоо стадияңыз өтө 3-стадияга көтөрүлүп кеткен да, 3-4 стадиягачы. Ошон үчүн сиз ал чарчооңузду жок кылып, ал өнөкөттөн чыгарып алышыңыз керек. Бул жөнүндө сөз марафонда айтып беребиз. Стадияларды биринчи стадиясы кандай, экинчиси кандай, үчүнчүсү кандай, ошол стадиялардан кантип чыгыш керек. Бул тууралуу дагы албетте сөзсүз түрдө марафондон кең эле токтолуп беребиз. Эми бир эле теманы сүйлөш үчүн 1 саат убакыт керектелет да. Эми караңыздар, биз азыр телефондордун янка катары колдонуп калдык. Моюнга алышыбыз керек, тынчыраак сүйлөшүп, бирөөлөр менен сүйлөшүшүбүз үчүн, ишибизди тезирээк бүткөзүш үчүн, ушулардын баардыгында баягы биз балдарга телефон берип калдык да. Тезирээк бүтүп алайлы, бала алаксып турсун деген сыяктуучу. Бирок ошол көп убакытты алып коюатканы менен билбейбиз. Канчалык телефон пайдалуу болбосун, баары бир жандуу сүйлөшүүгө жетпейт. Биз балдар менен жандуу сүйлөшүүнү көбүрөөк кылышыбыз керек. Эми азыр сахар көбөйүп атат, ожирениялар көбөйүп атат, бул биз өзүбүз телефондо көп отургандан болуп атат да. Ден соолугубузга зыян алып келет. Бул телефондо көп отургандар дагычы. Аң сезимдүү адамдар гана тандайт эмнени көрүш керек, эмнени көрбөш керек. Кандай психологиялык микробтор кирип кетет өзүнө, балдардын да кандай кирип кетет, бүт аны издеп, балабыз эмнени көрүп атат, телефондорундагы жакшы мындай карап, текшерип турушат да, аң сезимдүү адамдар гана. Аң сезимсиз адамдар ба, чарчоо, эптеп күн өтө берген, эптеп убакыт өтө берген адамдар, булар эмне көрүп атканын аңдашпайт. Подсознание деген бизде түпкү аң сезимибиз бар. Ушул подсознанияга билинбей баардыгы чогулуп берет дагы. Ошо чогулгандан кийин ал нерселердин баардыгын өзүбүз жашоодо колдонобуз да. Колдонобуз. Эми караңыздар, күнүгө 1 сааттан, 2 саат, 3 сааттан телефон чукулап отурган болсоңуз, 3 сааттан, эгер сиз 70 жашка чыккан болсоңуз, телефондо 7 жыл отургандай болот экенсиз да. 7 жыл отургандай болот экенсиз. Сиздер балдарыңыздарды байкадыңыздарбы? Мультик көргөндөн кийин сөз балдарыңыздар башкача болуп калып атканын байкадыңыздар, байкаган жоксуздарбы? Жазсаңыздар, сөз түрдө балдар бир күндөн кийин болобу же дароо эле мультиктен кийин байкап көрсөңүздөр башкача болушат да, эмоционалдуу болушат, кыжырдануу пайда болот, бир кандайдыр бир агрессивдүү, жактырбаган, тамак жебейм деп бир чоюңдогон мүнөздөрү пайда болуп калат да. Уктабайт, кечинде дароо эле уктап кетпейт да. Тынч болупчу. Себеби бул мультиктер, ар кандай передачалар баланын мелатонин гормондорун тозот да. Бул мелатонин гормондору баланын өсүшүнө аябай чоң таасирин тийгизет. Телефон көп көрсө, булар тозулуп калат. Анда бала уктаганда дагы кыйналып, нарона, берона атып, уктай албай кыйналып калат да. Бала биздин көңүлүбүздү толук ала албаса, биз балага көңүл бурбасак, толук бала урдуруп болсо да калат да. Биз балага сөзсүз колубуз тийип туруш керек, башынан сылап турушубуз керек, кармалап турушубуз керек, кучактап турушубуз керек. Бала менен кучакташуу өтө бизге мындай жакшы таасирлерин берет да. Күнүгө 60-70 жолу кичинекей балдарыбызды кучактап турушубуз керек. Эгер бала биздин кучактаганыбызга алымсанбаса, биз балага азыраак колубузду тийгизген болсок, бала сөз түрдө урдуруп болсо дагы биздин колубузду тийгизгиси келет да. Баягы магазинге барып бир нерселерди алам десе дагы эл айтып коет, түшүнбөй. Бул өзүнө көңүл бурдуруу болуп эсептелет да. Бизди урдурганга алып келет да. Акыры көчүүнү бир чабабыз. Бала, апамдын колу тийди мага көңүл буруп атат.
деген сияқты подсознаниясында анан тыныштанат да. Биз урганда гана тыныштанат кейбир балдарчы. Аларга ошол биздин көңүл буруубуз толук түрдө жетпей атат, биздин мээримибиз жетпей атат. Эгер сиздин балаңыз өзүнчө эле ынжыктап магазинге барганда бир нерселерди алам деп сөзгө түшүнбөй эле ынжыктай берген болсо, анда ал мезгилде дагы сиздин мээримиңиз жетпей атат. Эми караңыздар, ата эне сонун тарбиялап атат баланы, болушунча аракет кылып атат, мектептерде сонун. Бирок ушул эле мультфильмдерди эгер туура эмес көргөн болсо, терс таасирин тийгизген мультфильмдерди көбүрөөк көргөн болсо, ошол нерсе баланы тарбиялап кетет да, терс таасирин тийгизет. Эми айтышыңыздар мүмкүн, биз өзүбүз мультик көрүп эле чоңойгонбузга бир жакшына эле жүрөбүз деген сыяктуучу. Албетте бир жакшына эле жүргөн жокпуз. Биздин поколенияда аябай өзүнүн оюн айта албаган, жетелемей, самооценкасы төмөн адамдар өтө көп. Бизди дагы убагында ушундай терс таасирин тийгизген мультиктер тарбиялап койгон да. Эми караңыздар, өкмөттөргө, биздин үстүбүздө башкарган чоң Америка, чоң адамдарга албетте мындай жөнөкөй адамдардын унчукпай эле баш ийип эле баска десе бияка ээрчип, бияка баска десе бияка ээрчип кете турган өзүнүн ою жок адамдар аябай керек да буларгачы. Буларга жөнөкөй ушундай өзүнүн ою жок жумушчулар, жөнөкөй адамдар керек. Ар бир эле адам өзүнүн оюн айтып, мындай көз карашын айтып кыйын болуп кеткен болсо, аларга биз тоскоолдук гана кылабыз, зыяныбызды тийгизебиз да. Ошондуктан булар атайын адамдарды, дүйнөлүк жөнөкөй адамдарды ушундай кино, мультфильм аркылуу башкарып турушат. Элементарный эле биз кичинекейибизден акчадан коркуп чоңоюп калабыз. Себеби кичинекейибизден акча кармаган адамды эле тоноп кетет, өлтүрүп кеткен бир сюжеттер бар да. Ошон үчүн бизди бай болбогула, акча жаман деген биздин подсознаниябызга киргизип койгон да. Азыркы эми ушул биздин убакта эмес, азыркы убактагы мультиктерде көбүнчө динди бурмаланган, арасында динди бурмаланган, балдарды баягы секталарга кошкон, өзүн өлтүрүүгө түрткөн, арасында ушундай сценарийлер киргизип коюп атышат да. Бизди ошолорду балдарыбызды алып кетип калбаш керек да. Азыр аларга кең эле токтолобуз. Эми азыр биздин деле хоббибиз, чоң ата, чоң энебиздин, балдарыбыздын, ата энелердин деле хоббилери, булар социалдык тармактар болуп кетти. Ар бирибизде социалдык тармактар бар. Булардын пайдасы, зыяны. Эми компьютердик сабатсыз, телефондорду чукулаганды билбеген азыркы заманда илгери китеп окубаган эле баладай мындай кабыл алабыз да. Ушундай билбейсиңби деген сыяктуу, китеп окуй албайт го деп таң калат эле го. Мурунчу азыр телефон чукулашты билбейт го деп таң калабыз да, сабатсыз деп кабыл алабыз. Ошон үчүн албетте үйрөтүп койгонуңуздар деле жакшы, бирок бундагы эби чени менен болуш керек да, кыздар. Балдарга пайдасы көп, ар кандай маалыматтарды алышат, дүйнөлүк маалыматтарды окууга өткөндө, башка адамдар менен баарлашууну, жумуштарын, тил үйрөнүшөт, өтө көп жакшы нерселерди алсак болот. Ошон үчүн балдарыбызды жакшы нерсе ала туруп, анан гана биз үйрөтүшүбүз керек. Балдар менен чогуу отуруп, анан интернетти кантип колдонушту биз үйрөтүп кетишибиз керек да. Социалдык тармактарга ашыкча кызыгып, берилип кетип, көз каранды болуп кетсе, бул өтө жаман. Бул азыр оору катары кабылданып атат башка мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде балдарды кадимкидей дарылап атышат да. Анан интернетте шылуундар, айбирсиздер аябай көп, порнографиялар аябай көп. Ушулардан да этият болушубуз керек. Эң негизги эле коркунучтуу нерселер балдарыбызга бере турган бул интернеттер. Балдарга бере турган эң коркунучтуулары ден соолук. Телефондо көп отурганда, мындай эңкейип, азыркы жаш балдарды карасаңыздар, чоңоюп калганда, мына даллар мындай эңкейип калып атат да, мындай эңкейип койбойчу, ушундай ден соолугубуздан башталат да. Сөөгүбүз ийке мындай ийилип калып атат да, сөөгүбүзчү. Анан зренияларыбыз начар, ачки тагынган, көздөрүбүз кыйшак болуп, андай көздү алып коюп атышат. Компьютер менен иштөөчү баланын көзү менен келбетине терс таасирин тийгизип атат да. Андан кийин психикалык жактан албетте
Bağындай көз қаранды болып кеткен болса, бала телефонсыз жашай албай, телефонды алып қойсақ, бір судорог болып, приступ қармағандай болып, адамды қорқытқандар да көп. Бұл да өте жаман, аға біз апарып ашуымыз керек. Ар біріңіздер марафонға қатысамын деп келіп отырсыздар. Сіздер билимдүү ата-эне болосуздар, албетте. Андан кийин дагы коркунуч, бул кооптуу байланыш. Балдарыбыз башка чоочун адамдар менен, кооптуу адамдар менен байланышып кетиши мүмкүн да. Бул жактан биз балдарыбызга айтышыбыз керек. Чыныгы жашоодогу адамдар менен барлаша албай, балдарыбыз ушу интернет аркылуу барлашып кетип атат да. Ал телефон аркасында кандай адам отурганы белгисиз. Сиздин балаңыз менен сүйлөшүп атат да. Ал кооптуу да жолугушууга чакырышы мүмкүн. Ошон үчүн интернетте жазгандын баарына эле ишене бербе деп айтышыбыз керек. Ал жакта кандай адам сен менен жазышып атат. Мүмкүн педофил болуп калышы мүмкүн. Ошого балага биз эскертип коюшубуз керек, сөзсүз түрдө. Виртуалдык достор менен сизден корккон үчүн гана жолукпаш керек. Өзү ошого ишениш керек да. Мен этияттанышым керек деп өзүндө бир мындай аң сезимдүү ой болуш керек балаңыздынчы. Бул социал тармактарда себеби баңгизат колдонгондор бар, аябай жаш балдарды атайын эксперимент жүргүзгөндөр бар. Секталарга чакырып кетет, ар кандай баандай мистикалык иштерге балдарды аралаштырат, себеби балдардын мээси жумшак, бардык жака жетеленип кете берет да. Алдамчылык, баягы өзүн өзү өлтүртүүгө, өзүнүн самооценкасын түшүргөнгө бир жыл мастеркит беле, баягы синикит оюндар чыгып, көп балдар өзүнүн жанын кыйып ичти, апаңды өлтүр дегендер, бир туугандарыңды жок кыл деген сыяктуу ушундай туура эмес оюндар дагы буларды алып кирип кетпеш керек. Сиз сөзсүз түрдө контролго алышыңыз керек балдарыңыздычы. Балдарыңыз менен ишенимдүү мамиледе түзүңүз. Телефонду колунан жулуп алсаңыз дагы биринчи душман болосуз да. Ооба. Эми балаңыз беришим керекпи, бербешим керекпи деген бул жерде сиз өзүңүз чечесиз да. Балдарыңыз окууга бара жатканда, аз калганда сөз түрдө күнгө бир сааттан берип, интернет колдонушту үйрөнтүп койсоңуз болот. Себеби мектепке барганда пайдасы тиет да. Анан сурабаса бербей деле коюшуңуз болот. Өзү үйрөнүп алат тез эле, чоңоюп аткандачы. Балага компьютерди жандырып эле биз кетип калып атабыз да, ишибизди бүткөзүп алалы депчи. Сиз баланы башында өзүңүз чогуу отургузуп үйрөтүшүңүз керек. Балагачы отургузуп үйрөтүп, максималдуу түрдө пайда алышты гана үйрөтүшүбүз керек. Ал жакта жаман нерселер бар экендигин дагы сөз түрдө биз айтып турушубуз керек. Анан бул мультиктеги анимациялардагы балдардын психикалык аң сезимине аябай бандай тест таасирлерин тийгизет. Буларда тез кыймылдап турган экрандар аз көбүнчө балдар ошолорду жакшы көрөт да. Булар балдарга тез таасирин тийгизет. Тилекке каршы булардын баардыгы тамаша эмес. Мультфильмдердин балдардын ден соолугуна абдан зыяндуу тийгизген көптөгөн далилдер бар. Далилденген. Айтып өттүм, биз эми көрүп эле чоңойгонбуз. Иштеке болбодук го деп ойлобоңуздар. Биздин замандагы адамдар аябай өзүнүн оюн айта албайт. 50 жашка чыкса дагы өзү эмнени жакшы көрөт. Сиздин хоббиңиз эмне десе, мен хоббим билбейм деп жооп бергендер өтө көп да. Биздин курактачы бардыгыбызды ушундай кылып, мындай өз алдыбызча оюбуз жок кылып тарбиялаганга аябай аракет кылышкан өкмөт. Азыркы ушул балдарыбызды эми көбүнчө агрессивдүү кылып тарбиялаганга аракет кылып атышат да. Себеби ата-энелерин тоготпой, ата-энелерине каяша айтып, ушу бирин-бирине баягы дос эмес, душман кылып, адамдардын бири-бирине болгон ишенимин жок кылып, ушундай терс жактарга тарбиялаганга аракет кылып атышат. Бул мультиктер анан анча-мынча мультиктердин ичин карасаңыздар, ошо Кудайга каршы, Аллахка каршы билинбеген сюжеттерди камтып кеткен жерлер дагы көп. Сен эч кимге ишенбе деген сыяктуу мындай терс, жаман таасирин бере турган сюжеттердин арасына сөз түрдө 50-60 ушту коюп кетет экен да мультиктердечи.
окумуштуулар 25 кадр дегенде түшүнөсүздөрбү, түшүнгөндөр болсо билет. Жазуулар көрүнбөшү деле мүмкүн. Атайын бир кинотеатрларга ушундай экинчи прожекторду коюп, ал прожекторго сен курсаң ачса попкорн же, сен курсаң ачса кока-кола алып ич деген жазууну кое беришкен да кинотеатрларгачы. Муну эксперимент жүргүзүшкөн да. Эми караңыздар, ошол экинчи прожекторду кое бергенде бул жакта сен кино көрүп отурасың, бирок ал жазуулар сага көрүнбөйт. Бирок ошол жазууну сен подсознанияң сактап калат экен да. Кандайдыр бир бизде 6-6 чувствобуз бар, бир сезебиз деп айтып калабыз го өзүбүзчөчү. Бизде ошондой подсознаниялар иштеп кетет да. Эми караңыздар, ошол эксперимент жүргүзгөндө сен курсаң ачса кока-кола ич, попкорн же деген жазууну кое бергенде 50% көп адам попкорн менен кока-кола алып ичишкен да. Жазууну көрүшкөн эмес, өздөрү байкаган эмес, бирок сатуу өтө көбөйгөн. Алардан сураганда сен эмне үчүн сатып алып атасың дегенде, мен жегим келди, попкорн жегим келди, мен кока-кола ичким келди деп жооп беришкен да. Бирок ошол экинчи прожектордогу жазуу адамдарга ушунчалык таасир бергендигин окумуштуулар аябай таң калып, жазып, айтып келатышат да. Анан азыр үй бүлөлүк мультфильмдер деп аябай мультфильмдерди чыгарып атышат. Үй бүлөлүк бардык ата-энеси менен балдарыңар менен чогуу отуруп көрсөңөр болот деп кинотеатрларга апарып атышат. Булардын бардыгы алардын кассасына көбүрөөк акча түшүш үчүн албетте аракет кылышат. Эми биз чоң адамдар көргөндөн кийин жаш балдардын түшүнбөй турган нерселери ал жерде өтө көп да. Жаш балдар түшүнбөй турган нерселер чоң адамдар түшүнүшү мүмкүн. Ошол үчүн үй бүлөлүк мультфильмдерди дагы сиздер биринчи карап, көрүп, кандай таасирлер тийгизет, анан алып барып балдарыңыздар менен чогуу көрүңүздөр. Азыр сиздердин суроолоруңуздарга убакыт бөлөбүз. Суроолоруңуздарга жооп беребиз. Анан телефондон дагы баягы играларды кантип балдарымдан ажыратсам болот деп көп суроо беришет. Азыр пабждар, атыштар, ар кандай машина жарыштар, оюндар чыгып кетпеди өткөн урактагылар. Кичинекей балдар деле ойноп атышат. Мен дагы балдарым ойношкон. Бул учурдан өттүк. Биз дагычы балдарым ошол оюнду ойноп атканда мен эч аларга тоскоолдук кылган эмесмин да. Кадимкидей эле бир зарыл иш кылып аткандай эле мамиле кылганмын. Бир окуу же бир ишке жумшайын деп бар кирсем эле оюн ойноп аткан болот да. Анан сен играңды баштап алдың беле, играңды токтогондо, азыр бүткөндө баштабай туруп мага жардам берип койчу дечүмүн да. Ошол играңды ташта, азыр чык, ушул жадаттың сен деп эч качан айткан эмесмин. Играсын кадимкидей кана көрөйүнчү, кандай игра деп мен да кызыгып көрүп, сонун турбайсың, сен жакшы игрок турбайсың, жакшы ойноп турбайсыңбы деп баламды колдоп кубаттап койгонмун. Играм башталды дегенде макул бүткүчөндө деп эч кандай мындай тур деп кыстачу эмесмин. Бүткүчөндө аны сыйлап ордунан козгочу эмесмин да. Ошондо алар козгобойсуң, бирок башка жагынан балам сабак окуш керек, окугандан кийин жакшы окуганда кандай ийгиликтерди багындыра алат. Эгер игра ойноп эле отура берген болсо, бул өтө сонун нерселерден кургаларын айтып, секин башка жакта чай ичип отурганда, өзүнчө бир жактарга кетип атканда, магазинге баратканда, баягы продукты көтөрүшүп келчи деп эшик саласың да. Ошолорго баратканда оюндун зыяндуулуктарын, сен өзүңө керек да, көзүңдү этатташың керек. Бул ал игра сага кандай пайда алып келип атат деп ойлойсуң? Эмне пайда алып атасың сага деген сыяктуу суроолорду берип, анан бала өзү эле ошол оюндан көңүлү калып чыгып кетти да. Ошондой кылышыбыз керек да бизчи. Оюнду ойнобо, телефонун жуп алып эле биз балдардын кыжырына отуруп тийебиз да. Андан көрө макул ойной бер дейбиз. Башка моментте чай ичип атканда, башка учурларда баланын маанайы сонун болуп турганда, эшикте, кечинде жүгүргөнү чыкчубуз, тазага жут келгенин айланганы чыкчубуз, тамак ичкенден же эртең менен чыкчубуз, ошол мезгилде айтып, ошол играңды сен ойноп эле койсоң, андан көрө китеп окусаң сага ушундай пайда алып келет
деген сыяктуу айта берсең, бала деле өзү чечимге келет. 1 айдан кийин чечимге келиши мүмкүн, 2 айдан кийин чечимге келиши мүмкүн. Ага чейин эле чыдабай мен сага канча жыл айтам, сенин башың жок экен да, ушуну укпайт экенсиң да деп эле налый бергенден биз эч качан ошол жемиштин үзүрүн көрө албайбыз да. Ошон үчүн балдарга түз айтпай, айландырып, маанай жакшы мезгилде ана түшүндүрүшүбүз керек. Балдарды анан биз көбүнчө бир ишти туура эмес кылып койгондо, ачуубуз келгенде гана акылдуу сөздөрүбүздү айта беребиз да. Ушундай кылышың керек, андай кылышың керек депчи, ал мезгилде бала укпайт да, жабык болот да. Качан маанай жакшы мезгилде гана биз өзүбүздүн акылдуу сөздөрүбүздү айтышыбыз керек. Көбүнчө биз балдарыбызга үлгү болуп беришибиз керек. Бизди гана туурайт да балдарыбыз. Кандай кимиңиздер балдарыңыздарга эмнени сүйлөп берейин деп даярданасыздар? Дайыма дем алыш күндөрүчү эмнелерди айтып бересиздер? Суроолоруңуздар бар экен, суроолоруңуздарды карайлы бул жактан. Кызым аябай түн, сүйлөсөң деле ооба, жок деп коет, айтмайынча эч нерсе кылбайт, кантип өзгөртөм дейт. Балдардын мүнөздөрү ар түрдүү болот да. Характерлери, кээбиркилери түн түрдүү көбүрөөк сүйлөбөшүшү мүмкүн, кээбиркилери аябай шустрый болушу мүмкүн, Эми канча жашта, сөзсүз суроо бергенде, сиздер канча жашта экенин жазышыңыздар керек да. Сиздин кызыңыз 5 жашар болгон болсо, мен 10 жашарды элестетип жооп берип коюшум мүмкүн. Же чоң болгон болсо, мен кичинекей кызды элестетип жооп берип коюшум мүмкүн да. Ооба, совсем иградан чыгарса болот. Менин балдарым азыр такыр игра ойнобойт. Иградан чыккан. Себеби игранын пайдасыз экенин, зыяндуулугун ар отурганда айтып, андан көрө окусаң, ушундай жашоо, сонун жашоону сен өткөзүп атасың ушул игра менен депчи, ушу телефонду карап эле. Деген нерсени биз жеткизишибиз керек да. Мен жеткизе алдым деп ойлойм. Эки балам тең азыр игра кармабайт. Сар менен туруп жүгүрүп өздөрүнчө график түзүп алышкан. Анча жүгүрөм, келем, сабакты окуйм, английский жаттайм, топко барам, ашыгам, пресс чыгарышым керек, боюмду узартышым керек, булчумду чыгартышым керек деген сыяктуу өздөрүнүн бөлөк-бөлөк мындай расписаниялары бар. Дисциплиналары күчтүү. Туура тамактанууда болушубуз керек деп айтышат дайыма. Ошого жеткизип коюшубуз керек да. Бизчи балдар чоңойгондо биз кыйналбайбыз. Азыр мен аларды аны кыл, муну кыл деп деле айтпайм да. Алар өздөрү менен өздөрү дисциплинага түшүп алышкан. Ошол 17-16 жашка чейин биз балдарга үлгү көрсөтүп, канткенде жашоо жакшы болот, канткенде ийгиликтерге жете алат, эмне үчүн оюнду ойнобош керек, эмне үчүн ойнош керек. Ошолордун баардыгын түшүндүрүп коюшубуз керек. Биз бир гана тыюу гана салабыз. Болуптур, играны ойногон жок, ойнобо дейбиз, ойнободу. Бирок эмне кылыш керек? Ошого замена алмаштыруу жок болуп атат да. Баланы мисалы үчүн муну кылба дейбиз. Болуптур, кылбады. Анан эмне кылышым керек? Биз бир гана тыюу салганды гана кыйын билебиз да. Аны кылба, муну кылба, антип отурба деген сыяктуучу. Ошону биз башка жолун көрсөтүшүбүз керек, пайдалуу жолун көрсөтүшүбүз керек. Мен кызым 3 жашта, мени тоготпой. Мен кызым 3 жашта, мени тоготпойт, укпай жатат, анан урушуп коем, укпайт да, мага көрсөтүп уруп коем, укпайт. Туруп, мен урчу болду, апаны урба деп көп айтам, бирок кайталана берет дейт. Суроолор аябай качып кетип атат, көп суроо жазылып атат окшойт түбүндө. 3 жашар баланын өзүнүн кризиси башталат. 2,5-3 жашында башталат. Бул мезгилде бала өзүн чоң адам элестетип алат да. 3 жашка чейин бала апасы менен чогуу бир адаммын деп ойлойт да. 3 жашында мен деле бөлөк адам турбаймынбы? Апам өзүнчө бир адам, мен өзүмчө бир адам турбаймынбы? Мен деле атам менен, апам менен тең эле
бардык нерсе укугум бар адам турбаймынбы деп ойлонот дагы өзүн чоң адамдай элестетип өзүнүн талаптарын коюп баштайт да. Мисалы үчүн мен тамак жебейм, мен өзүм кийем, мен муну өзүм жасайм, өзүм жейм, мен өзүм деген сөздөрдү көп колдонуп баштайт. Анан өзү бир нерселерди айтат өзүнүн тилиндечи, мен мынаны кылгым келип атат, мен эшикке чыгам, ойногону барам депчи. Анан сиз ошого жаш баладай мамиле кылып коесуз да. 3 жашар сен эмне эле болуп атасың, эмне болуп калыпсың деген сыяктуучу. Ал 3 жашар бала өзүн чоң адам сезип атат. Ага чоң адамдай мамилени күтөт да ушул мезгилдечи. Ушу 3 жашар кризис деп коет мунучу. Марафондо аябай кеңири жолу айтып берем, кеңири 3 жашарлар тууралуучу. Ошо ар бир жаш курактын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот да. Ошолорго ылайык биз мамиле кылган болсок, балдарыбызды аябай жакшы түшүнөбүз. Эч кандай конфликт болбойт да ортодочу. Ошон үчүн марафонго келиңиздер, сөзсүз түрдө 0 жаштан 20 жашка чейин жашоонун балдардын ошо балдар жаш өзгөчөлүктөрүнө карап жашоосу кандай өзгөрөт, кандай мамиле кылыш керек, ар бирине токтолобуз кыздар. Балдарымды урушпайын деп даярданам, бирок кайра эле уруша берем. Сиздин өзүңүздүн жаш кезиңиздеги жаракаттарыңыз болушу мүмкүн да, детский травмаларыңыз болушу мүмкүн. Ошондо да уруша бересиз балдарды. Мен 10 жашар балам эч укпайт, жашайсың да жаман айтсаң дагы. Өткөл курак, переходный возраст башталып атат 10 жаштар балаңыздачы. Мындан дагы баягы күчөй берет да эмичи. Балам 5 жашта ынжый берет дейт. Ошо ынжыганны дагы сиз балага толук кандуу көңүл бурбай атасыз, баланы түшүнбөй атасыз. Китеп окуй десем уф дей берет, телефонду алсам дүктүк эшиктерди ургулап жаап чыгып кетет дейт. Оода сиз китепти кызыктырып окуп беришиңиз керек. Балдаргачы. Менин балам 7 жашта таарынчак сөз сүйлөсөм укмаксан болуп отура берет. Болор болбоско ыйлай берет, эмне кылсам болот дейт. Таарынчак 7 жашар бала мектепке бара турган мезгили тиштери түшүп, тиштери жаңы чыгып дегенсиндей. Ушул мезгилде баланын өзүнүн бир гормондору ойнойт да, таарынчак болот, тиле албайт болот. Бул 7 жаштагы курак тууралуу дагы кеңири айтылат биздин марафонда кыздар. 13 жаштагы кыз бирок 7 жаштагы кыздай алып жүрөт. Жана 7-8-9 жаштагы кыздар менен ойнойт. Бул эмне себептен жана кантип аны сабактарга кызыктырса болот чоң кыздардай. Көп урушуп койгонсузбу, көп тыясызбы, эмне үчүн сиз кызыңызга ошо өзүнүн жашына өнүккөнгө тоскоолдук кылгансыз? 8 ай эмнелерди сүйлөсөңүз болот. Аябай сонун кылып жомокторду айтып бериңиз. Туура баягы аюу болсо деп сүйлөп, бала аябай кызыгат да ушундай нерселергечи. Балдар менен менин кызым дагы зеректим деп эле сыгыла берет. Үйдө болсо эле, көчөдө эч ким жок болсо кайгыра берет. Жакшы дейт, өзүнө 7 жашта өткөзө бербейт дейт. Салмасызбы Раначе кызым? Балам 4 жашта өтө шок, эч укпайт, айтканын кылат, айтканын кылдырат. Вообще урбаш керекпи, кээде чыгып менен уруп койсо боло береби, анан чыңырып бакыра берет дейт. Жок, эч кандай урбашыңыз керек, сиз балаңыз менен сүйлөшүп түшүндүрүшүңүз керек. Эми жазаласа болот баланы делечи, бирок чуук менен катуу урганга болбойт да. Баланы жазаласа болот. Кантип баланы туура жазалайм деген YouTube каналда атайын сабак бар. Ошону көрсөңүздөр болот кыздар. Көрүңүздөр. Эми так эле жазалабай койгон болбойт. Балдар дагы кээде ашыкчы болуп кетет. Биз апалар деле темир эмеспиз, жарылабыз бир күнү. Ошо балдарды кантип туура жазалайбыз? Албетте жазалаш керек. YouTube'дан кеңири көрсөңүздөр болот. Бекер сабактар бар. Кыздар, марафонго келсеңиздер, төрөлгөндөн баштап 20 жашка чейинки жаш өзгөчөлүктөр тууралуу кеңири таанышасыздар. Балдарыңыздарды эмне үчүн өзгөрөт? 3 жашында кандай мамиле кылыш керек? 7 жашында кандай мамиле кылыш керек?
өткөл курактарда балдарга кандай мамиле кылышыбыз керек, өткөл курактардан жакшына ол ынтымакташып, бири-бирибизди түшүнүшүп чыгып, анан балдарыбызды өз алдынча кандай кое беришибиз керек, балдарды бошотушубуз керек, чоң жашоого талпынып учуп, аларда өзүнүн бул дүйнөгө эмне үчүн келген ошолорду билип, өзүнүн амалдарын кылып кетиш керек. Подросток балдарды кантип тарбияласак болот 12 жашта дейт. Подросток балдарды тарбиялаш үчүн көп сүйлөш керек, кантип тарбиялаш керек. Буларгачы марафонго келиңиз, сөзсүз түрдө өткөл курак балдарыңыз келип калганда, баягы кыйналып, өткөзбөй, алдын алсаңыздар жакшы болот да, мамилени жакшы урушпай, талашпай чыгып кетесиздер. Алдын ала келсеңиздерчи. Ооба, урушпаган жакшы, албетте. Мына балам жакшы сүйлөй албай жатат, 4,5 жашар. Ушул сүйлөө баланын сүйлөөсүнө да мына манжалар аябай жакшы жардамга келет. Ушу манжалардын массаж кылыңыз. Ушу манжалар менен көбүрөөк ойной турган оюндарды бериңиз. Мен WhatsApp'тарга да жөнөтүп коем. Азыркы балдар көп балдарыбыз кеч сүйлөп атат да, 4 жашында, 5 жашында сүйлөп атат. Булардын бардыгына ушул бүгүнкү сөз кылган интернетибиз күнөөлүү. 11 айлык кызым колунан кармашкан кармаган нерсесин алдырбай талашып ыйлап аластып атып алам. Башка бирөөлөрдүкүн алып алабы, өзүнүкүн бербегени жакшы. Бир туугандардын урушу деген дагы темам бар. 3 кызым да уруша беришет, чоңоюп калышты дейт. Бул бир туугандардын урушу эмне үчүн урушат, ошол урушту кантип азайтса болот, атайын ушул тууралуу да темаларыбыз бар. Өтө кызыктуу. Сөз угуңуздар аларды дагы. Марафон Инстаграмдан болот, Ютубта болот. Ютубта бардыгына доступ берилет, катышкандардын баарына. Кааласаңыз Инстаграмдан көрөсүз, кааласаңыз Ютубтан көрөсүздөр. Катышыңыздар. 15 августта башталат, 10 күн болот, 25 августка чейин. Ичинде сиздерге сөзсүз түрдө ар кандай бонустар берилет. Ранажев 7-4 жашта эки урушуп кеткенде тим эле душман болуп кетишет, элдин балдары бири-бирине ынак көрүнөт дейт. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт, ал үйдө эмне болуп атканын сиз билбейсиз да. Марафондун баасы 1290 сом, кыздар, жазылыңыздар. Эртең 3 августтан баштап кымбаттайт дагы. Бүгүн эртең 1290 сомдон баасы. Он 12 жаштагы кызым тарынчак, ооба, булар азыр переходный возрастта тарынчак болуп калышат. Булардын гормондору ойноп аткан мезгилде болбогон нерсеге деле таарына беришет. Жаман көзүң менен карап койсоң деле көзүнүн жашы даяр болуп калышат да. Буларчы бир маалда карасаң эле каткырып калышат. Булар өзгөрүлүп турат да, маанайларычы. Биз аларды туура түшүнүшүбүз керек. Ошол өткөл курактагы балдарды жакшы түшүнөм десеңиздер, марафонго келиңиздер. Мен өзүмдүн башымдан да өткөн бул нерселердин бардыгы. Жакшы түшүнүп каласыздар да бири-бириңиздердичи. 1 минут калды. Эфирди сактап коюш үчүн азыр сабакты бүтүрүп чыгып кетиш керек. Бардыгыңыздарга бейпил түн каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эртең жолугушканга чейин. Марафондан күтөмүз сиздерди.